Самара акчага тоёбу дешүүдө. Ырчы Самара Каримова кышы бою саякаттап жүргөн эмиш. Жакында эле Дубайга барып келди. Анан дароо келип эле кайра күйөөсү менен Египетке учуп кетти. Ошондон улам келгенден кийин дагы концерт берем деп өзүнүн жеке баракчасына жазып чыкты. Анан анын катталуучулары таланттуулар деле бир жылда 1-2 жолу эле концерт берет. Бул кечке эле концерт берип акчага тоёбу деп айтышууда. Ырчы эми бир жылда 10 жолу концерт коёбу, акча эле керек окшойт дегендер чынбы аны убакыт көрсөтөт. Маалымат булагы Аргумент Чекиткейжи. Нейлия Нуркулованын таалим посттору эң көп жактыруу алып жатат. Маданияттын мыкты кызматкери ырчы Нейлия Нуркулованын таалим баракчасына шилтеме кылган посттору өзүнүн окурмандарын кызыктырууда. Бул ирет Нейлия айым адамдарга жакшылык жасоо боюнча пикирин бөлүштү. Аталган постто 10 000ден ашык адам жактыруу белгисин койду. Төмөндө аны менен таанышсаңыз болот. Элге жакшылык кылган киши башкага гана эмес, өзүнө дагы пайда алып келет. Жакшы иштерди кылуу эки дүйнөдө тең жакшылыкка жеткирет. Албетте Алла Таала жакшылык кылгандар менен бирге. Бул дүйнөдө жакшы иштер кишиге кубаныч, рахат тартуулайт. Адамдын жан дүйнөсүнө тынчтык алып келип, кайгы капаларын унуттурат жана анын жашоосун жарык, бактылуу кылат. Башкаларга жакшылык кылуу менен киши өзү толук оңоло баштайт. Анткени башкалардын бактылуу болуусуна жардам берүү менен өзү да бактылуу болот. Эгер сен кайгырып жаткан болсоң, анда башкаларды кайгы кападан арылтууга аракет кылып көр. Муктаждарга жардам бер, оорулуу жанды көргөнгө бар, садака бер, ачты тойгуз, бале кырсыкка дуушар болгон адамдарга жардам бер. Башкалар үчүн колунан келишинче жакшылык кыл. Ошондо бактылуулук менен кубаныч сенин жүрөгүңө кантип толуп жатканын сезесиң. Меймандос бол, башкаларга жылмаюу тартыла, жакшы сөздөрдү айт, колдоо, соорот, бер, элдин жашоосун жеңилдет, ар дайым жардам берүүгө умтул. Ким чын жүрөктөн жараткан Алланын ыраазычылыгы үчүн жана анын сыйлыгына умтулуп жакшылыкка кылган болсо, ал сөзсүз өзүнүн мээнетин түшүмүн көрөт. Жакшылык кылгыла, анткени Алла жакшылык кылгандарды сүйөт. Жаратканын бизди иштерибизди бүт көрүп турат жана ал биз кылган нерселер үчүн алар анча маанилүү болбосо дагы сыйлыктарды берет. Силер кандай жакшылык кылсаңар дагы Кудай аны билет деп жазылган постто. Маалымат булагы Заман Чекиткейжи. Өзүңүз сүйгөн спортчуга ставка коюп акча утуп алыңыз. Жөнөкөй регистрацияны тандап, пополнить счетко кириңиз. Арлан аркылуу акча толуктап, миллиондогон учуттарга ээ болуңуз.